Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен өзүн өзү өнүктүрүү деген теманын алкагында сүйлөшкөнү турабыз. Өзүн өзү өркүндөтүү деген эмне? Жана эмне үчүн бүгүнкү күндө өзүн өзүн өркүндөтүү актуалдуу маселелердин бири болуп жатат? Өзүн өзү өркүндөтүү үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн сиздерге биринчи бул нерсени айткым келип жатат. Ар бир адамдын өзүнүн зонасы болот. Менин кесиптештерим жакшы билет, бул комфорт зонасы деп аталат. Ал зона деген эмне? Ал кандай зона? Бул комфорт зонасы ар бир адамдын өзү көнүп калган, адатка айланган, дайыма жашап жүргөн зонасы болуп эсептелет. Демек, биз көпчүлүк адамдар ушул комфорт зонабыздан чыкпай, күнүмдүк жумушка бир сызык менен барып, кайра бир сызык менен келип, башка жумушту аткаруудан коркуп, чочулап, ошол эле зонанын ичинде жүрө беребиз. Көпчүлүк адамдардын көпчүлүк пайызы мынул бир эле тепкичте жүрө беребиз. Бул бир тепкич эмне? Демек, биз жумушка түз жол менен барабыз, кайра ошол жол менен келебиз, бир жумушту аткарайлы дейбиз, бирок биз коркобуз. Балким мен ушул бизнести баштасам, банкрот болуп калсамчы, же кичинекей ушул каражатымды мен жокко чыгарып алсамчы деп эле ошол биринчи тепкичте жүрө беребиз. А биз экинчи тепкичке, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи тепкичтер жөнүндө жада калса ойлонбойт экенбиз бул жөнүндө. Эми адамдардын кээ бир бөлүгү, тагыраак айтсам болот, эсептелүү гана бөлүгү ушул комфорт зонадан чыгуунун жолун билет экен да. Ал адамдар кимдер? Кимдер болушу мүмкүн? Ал адамдар биздин арабызда жашап жаткан эле аябай чоң ийгиликтерге жетишкен бай адамдар, миллионерлер болушу мүмкүн. Ал адамдар өзүнүн карьерасында кандайдыр бир чоң ийгиликтерге жетишкен адамдар болушу мүмкүн. Эми сиздерге айта турган болсом, өзүн өзү өркүндөтүү үчүн адам кандай кадамдарды ташташ керек жана эмнелерге аракет кылыш керек деген суроо пайда болот да. Бул нерсеге биринчи эле жооп, эң биринчи өзүн өзү өркүндөтүүдө адам максат кое билиш керек. Ар бир иш аракетке максат, сизде так аныкталган максат болуу керек. Максат бул көзгө көрүнгөн, элестетүүгө мүмкүн болгон биздин бир топ иш аракеттердин жыйындысы болуп эсептелет. Ошондуктан сиз ар бир өзүңүздү өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп жатканыңызда сиздин так максатыңыз болуш керек. Экинчиден, сизде так түрдө, конкреттүү түрдө план болуш керек. Максатка жараша план түзүшүңүз керек. Демек, сиз кичинекей пландан баштооңуз керек. Кичинекей план бул кичинекей кадамды билдирет. Мисалы, буну мисал жүзүндө түшүндүрө турган болсок, сиз бүгүн өзүңүзгө максат койдуңуз, өзүңүз өркүндөтүү боюнча мен бул китептин 5 барагын окуйм деп өзүңүзгө алдыңызга максат кылып койдуңуз. Демек, бүгүн сиз 5 бетин окуйсуз, эртеге сиз анын дагы 5 бетин окуйсуз. Ошентип 15-20 кылып сиз күндөн күнгө ал нерсеңиздин көлөмүн көбөйтсөңүз болот экен. Үчүнчүдөн, дагы өзүн өзү өркүндөтүү үчүн адам эмне кылуу керек? Адам өзүнө суроо бериш керек да. Мен кандай муктаждыктарым бар? Бул муктаждыктар эмнелер? Мага эмнелер керек болуп жатат өзүмдү өзүм өркүндөтүү үчүн деп өзүңүздүн жүрүм-турумуңузду, жашооңузду анализдеп, керек болсо отуруп алып туруп, бир нече өзүңүздүн жоболоруңузду же болбосо принциптериңизди иштеп чыгыңыз, дагы ошонун негизинде өзүңүз өркүндөтүүгө аракет кылыңыз. Сиз эмнени каалайсыз? Эмне үчүн бул нерсе сизге зарыл болуп жатат? Үчүнчүдөн, дагы бир нерсе, сиздер өзүңүздөргө суроо бериңиз. Мен киммин деген суроону бериңиздер. Мен кандай адаммын? Өзүңүздүн ички жана сырткы сезимдериңизди анализдеңиз. Кайсы жерде тоскоолдук болуп атат? Ошо сиз ийгиликтерге жетүү үчүн аны аябай анализдеп туруп, өзүңүзгө амбиваленттик суроолорду бериңиз. Дагы алсыз жана өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды териштирип алыңыз. Албетте, мына ушуга окшогон жөнөкөй эле биз кадамдарды таштап иш аракет жүргүзсөк, бизде өзүбүздү өркүндөтүү деген кайсы бир деңгээлде ишке ашат. Ал үчүн бул сиздин каалооңуз болуш керек, буга сиздин кызыгууңуз болуш керек. Биз 80% ашык энергиябызды биз кыймыл аракетке жумшашыбыз керек. Демек, кыймыл аракет бар жерде сөзсүз менимче өнүгүү келип чыгат. Ошондуктан эң акырында айта турган нерсе,
эң биринчи урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүбүздү өркүндөтүүбүз келсе, биз жогоруда дайым эле айтып келе жаткандай, өзүңүздүн ички сезимдериңизди өзгөртүшүңүз керек да. Качан гана биз ички сезимдерибизден, терс эмоцияларыбыздан арылганда гана бизде сырткы иш аракетибизде өзгөрүү болот дагы, жакшы жыйынтыктарын бериши мүмкүн. Бүгүнкү биздин темабыз өзүн өзү өркүндөтүү болду. Жогоруда айтылган кичинекей сунуштарды эске алып, өзүңүздөрдүн жашооңуздарда колдонуп, бир жакшы жыйынтыктарга жетесиздер деген ойдобуз.